кылып, атайын мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбызга кружок ачып атабыз. Карабалта шаарындагы Манас спорт комплексинде майыптыгы бар балдар үчүн ден соолукту чыңдоочу секция ачылды. Жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө долбоорунун алкагында атайын бөлмө бөлүнүп, машыктыруучу дайындалган. Эми бул жерге ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ата-энелери менен бирге келип, спорттун түрү менен машык алышат. Ал үчүн баардык шарттар каралган. Эң башкы максат бул инклюзивдик спорт. Тагыраак айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбызды коомго аралаштыруу, спортко чакыруу. Буга чейин бул спорттук комплексте мындай кружок болгон эмес. Атайын машыктыруучубуз бар. Ушул жерге келип, биздин жарандар машыгып, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, коомго кошулганга бир чоң түрткү болот деген ниеттемин. Майыптыгы бар балдар үчүн атайын иримдин ачылышы ата-энелерге жана алардын балдарына инклюзивдик спорт боюнча билимин кеңейтүүгө, физикалык көнүгүүлөр аркылуу ден соолукту чыңдоого мүмкүнчүлүк түздү. Биргеликте убакыт өткөрүү, баарлашуу жана маалымат алмашуу жаңы кадамдарга жол ачат. Үй бүлөлүк спорт аркылуу бекемдикти, биримдикти ашыртуу жана муундар арасында столдун үстүндөгү салттык кандайдыр бир оюндар аркылуу алардын көз караштарын бир багытта жана кандайдыр бир шатактарды алдын алуу максатында негизи коомчулук бүгүнкү күндө кайдыгерлик көбүрөөк болуп, коомдо болуп жаткан иш-чараларды токтотуп коюшат. Ошол сабаптан бул иш-чаралар ишке ашып жатышат. Борбор Азиядагы Евразия фонду тарабынан ишке ашып жаткан долбоордун алкагында үй бүлөлүк спорт оюндары дагы өттү. Анда ата-энелер балдар менен бирге эстафетага катышып, өз күчтөрүн сынашты. Балдар менен шахмат ойноп, жаа аткан ата-энелер мындай иш-чаралар муундар ортосундагы байланышты чыңдайт деген ойдо. Жагып атат. Ошо биз биринчи жолу катышып атабыз. Биз деле күтпөгөн жерден чакырып калышты. Анан ойлонбостон эле макулдук бердик. Биз бүгүн ойноп, катышып, жаа менен атып, ойнойсаң кармап ойнотабыз. Азыр эмне көбүнчө балдар телефон, интернет менен эле алек болушат. Анан бул чын эле ата менен эне баланын ортосундагы байланыш түзүп атат да. Чындап эле баягы ички жан дүйнөсү менен, сөз менен дегендейчи оюн менен мындай тыгыз байланышты түзгөндөрдүн бири деп эсептейм да. Ошо мындай иш-чаралар көп болуп турушун каалаймын. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө долбоорунун алкагында үй бүлө институтун бекемдөө, ден соолукту чыңдоо сыяктуу 3 багытта иштер аткарылууда. Ал үчүн өлкө боюнча 9 жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тандалып алынган. Автандил Бактыбеков, Эсенбек Үсөнов, СТВ.